Ырчы Асель Кадырбекова кабылган жол кырсыгынын чоо жайы шектүүгө карата райондук соттун чечими чыкты. Ырчы Асель Кадырбекова кабылган жол кырсыгы боюнча 297-берине, башкача айтканда, автотранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө иштери жүрүп жатат. Маалыматты бүгүн 30-июнда Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы билдирди. Мекемеден окуя тууралуу кеңири маалыматты кырсыктан 5 күн өткөн соң гана беришти. Автокырсык 26-июнда саат 15:45 чамасында катталган. Анда 25 жаштагы жаран Honda Odyssey унаасын Тыныстанов көчөсү менен айдап баратып, Медеров көчөсүнүн кесилишинен Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны сүзүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен Toyota Camry унаасынын айдоочусу 1991 туулган Асель Кадырбекова Бишкектеги травматология жана ортопедия илим-изилдөө борборуна жаткырылган. Honda Odyssey унаасынын айдоочусу 1995 туулган жаран травматология жана ортопедия илим-изилдөө борборуна жеткирилген. Ал эми ушул эле унаанын жүргүнчүсү 1994 туулган жаран улуттук госпиталга жеткирилген. Бул жол кырсыгы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстин 297-берини менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Учурда жол кырсыгын жараткан деп шектелген 25 жаштагы жаран кылмыш жаза кодексинин 98-беренеси боюнча кармалып, ооруканада. Аны милиция кызматкерлери кайтарып жатышат. Свердлов райондук соту тарабынан шектүүнү 1 айга СИЗО 1-ге камакка алуу чечими чыкты. Бүгүнкү күндө сотко чейинки ачылган кылмыш ишинин алкагында тиешелүү экспертизалар дайындалды, деди мекеменин маалымат катчысы. Окуянын чоо жайы Ырчы Асель Кадырбекова 26-июнда Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылган. 2 унаанын кагылышуусунан 3 адам жаракат алган. Кырсык көчөгө орнотулган видео байкоого жазылып калган. Травматология жана ортопедия илим-изилдөө борборуна жеткирилген Ырчы кайра жандандыруу бөлүмүнө эс учун билбеген абалда жаткырылган. Булак Супер KG сайты. Турсунбай Бакир уулу: Аллах Тааладан күнү-түнү Аселди кайтарып бер деп сурана берели. Жогорку кеңештин экс-депутаты Турсунбай Бакир уулу Ырчы Асель Кадырбекованын абалы жакшырып, өзүнө келиши үчүн Аллах Тааладан күнү-түнү сурануу керектигин айтат. Бүгүн травматология жана ортопедия илим-изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, Ырчы Асель Кадырбекованын абалы тууралуу маалымат бериптир. Аселдин ден соолугу дагы деле оор. Кома абалында жатат, бирок өзү дем алып, кан басымы өзүнүкө. Эч кандай дарынын жардам менен эмес. Бүгүнкү күндө кичине болсо дагы жылыш бар, бирок абалы баары бир оор бойдон калууда деп айтыптыр. Кымбаттуу Нурлан Насипиним жана Аселдин жакындары, баары Аллах Тааланын колунда. Дарыгерлер себепкер гана, ошондуктан дуа кылып гана Аллах Тааладан Аселдин комадан чыгышын жана тез шыпа беришин тынбай сурана берели. Дарыгерлерди Аллахым ошол жакшы ишке себепкер кылып берсин деп да сураналы. Эмне үчүн ушул сөздөр менен силерге кайрылып жатамын? Башымдан өткөндүгү үчүн силерге да ошол оюмду айтууну туура көрдүм. 3 жыл мурда уулум аябай каттуу автокырсыкка учурап, травматология жана ортопедия илим-изилдөө борборуна алып келинген. Бир бригада айрылган, үзүлгөн, сынган жерин тиккени, кошкону үлгүрбөй, хирургдардын 2 бригадасын чакырышкан. 5 саатка жакын операция жасалды. Акыры ажаке, биз дарыгерлер колубуздан келгенди жасадык, эми калганы Аллахтан деп айтышкандан кийин реанимация бөлүмүнүн эшигинин астында 13 сутка күн-түн дебей ыйлап отурдум. Кудайга шүгүр, 13 күн дегенде комадан чыкты жана өзү дем алышты баштады. Аллахыма чексиз мактоолор, шүгүрчүлүктөр болсун. Менин, үй бүлөмдүн, туугандарымдын, кайын журтумдун, досторумдун, тааныштарымдын, социалдык желилерде мен билген жана билбеген адамдардын дуаларын Аллахым кабыл алды. Ошондуктан силерди да ишендирип кетейин. Аллах Тааладан күнү-түнү Аселди кайтарып бер деп сурана берели. Биз үй бүлөбүз менен кырсыкты уккан күндөн баштап Аллахымдан Аселге шыпа тилеп, тынбай суранып келип жатабыз. Аллахым сөзсүз угат, сөзсүз жардам берет. Нурлан иним, сен үчүн, кызыңар үчүн Асель жашап кетет. Биз силер мененбиз. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Тазабек Экрамов: үй бүлөм, жакындарым менен катнашты кан буугандай токтоттум. Бүгүн 30-июнда Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Экрамов COVID-19 жеңгенин айтып, Facebook социалдык тармагындагы баракчасы аркылуу элге кайрылуу жасады.
Анын кайрылуусунда ооруну токтотуу бир гана медициналык кызматкерлердин гана көз каранды эмес, ар бир жаран учурдагы кырдаалга жоопкерчилик менен мамиле кылышы зарыл экенин айткан. Азыркы абалды баарыбыз көрүп жатабыз. Өлкөбүз оңой эмес кырдаалга кептелди. Биз чындыкты моюнга алышыбыз керек. Бүтүндөй Европа, алып тургай Америка ээ боло албаган илдетке биздин мамлекеттин туруштук бериши күмөн эле. Эми дарт берген Кудай дабасын кошо берсин деп жалпы элибиз жоопкерчиликти сезчү мезгил келди. Учурунда карантин болду, өзгөчө кырдаал абалы кирди. Ал натыйжалуу болдубу же жокпу, аны териштирип турчу мезгилибиз убактысы келет. Ар бир сурообуз жоопсуз калбайт. Эми маселенин өзөгү боюнча чынын айталы, бүгүн биздин медицина кызматкерлери өтө оор кырдаалды башынан кечирип жатат. Өлкөдө илдетке кабылгандардын саны көбөйдү. Мындай кырдаалдан чыгуунун бир гана жолу калды. Ал ар бир жаран жоопкерчилик менен бул илдеттин алдын алууга салым кошуусу. Тилекке каршы мен да бул илдетке кабылдым. Үй шартында өзүмдү өзүм жалгыз кармап, үй бүлөм, жакындарым менен катнашты кан буугандай токтоттум. Санитардык абалды так сактадым. Позитивде болдум. Дарыгерлер айткан көрсөтмөлөрдү так аткардым. Кудайга шүгүр, оор күндөр артта калды. Демек биз бул илдеттен кутулуунун бир гана жолу бул жеке жарандардын жоопкерчилиги экенин жон терим менен сездим. Азыр биз баарыбыз жумушубуз жок болсо, көчөгө басканды токтотуп, эгер зарыл ишибиз болсо, медициналык маска тагынып, колубузду антисептик менен улам тазалап, адамдар менен жакындан баарлашуудан качышыбыз керек. Кайталайм, бул илдетти азыр биздин медицина ооздуктай албайт. Бир гана жол ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, жоопкерчилик менен мамиле кылышы зарыл. Ар бир көчөдөгү жаран бүгүнкү күнү вирусту алып жүрүүчү болуп, бир канча кишини илдетке чалдыктырып жатат. Бул өтө коркунучтуу. Биз дайым өзүбүздү эле эмес, башка мекендештерибиздин ден соолугун ойлогонго да милдеттүүбүз. Сактаналы, сак бололу. Аллах колдосун сиздерди деп айтылат кайрылууда. Булак Назар Ньюс KG. Жээнбеков, бул кыянатчылык. Тойлорго расмий тыюу салууга убакыт келди. Президент бийлик органдары мындай жосунсуз жоруктарды көрмөксөн, укмаксан болгонго акысы жок экенин баса белгиледи. Республикалык штаб абалдын оорлошуп баратканына себепкер болгон салтанат тойлорго расмий түрдө тыюу салуу чарасын карап чыгуусуна мезгил жетти. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков парламентте кайрылуу жасап жатып билдирди. Мамлекет башчы акыркы убактарда массалык иш-чаралардан инфекция жугузгандар көбөйүп жатканына токтолду. Калкыбыздын ден соолугуна кайдыгер болуп, душмандык жасабайлы. Айрым мекендештерибиз аткаминерлер той өткөрө башташты. Бул улуттун саламаттыгына жана коопсуздугуна жасалган кыянатчылык. Март айынан бери уйку көрбөй эмгектенип жаткан дарыгерлерибиздин, тартип сакчыларынын, башка тийиштүү кызматкерлердин мээнетине жасалган кыянатчылык деп сыпаттады Жээнбеков. Аны менен катар президент республикалык штабтан жергиликтүү бийликтен мындай жосунсуз жоруктарды көрмөксөн, укмаксан болгонго акысы жок экенин баса белгиледи. Бардык бийлик бутактары биригип, жалпы эле таажы вирус илдетин ооздуктоого күч аракетин жумшап жатса, эч кимди көзгө илбей той өткөргөндөрдө уят сый, элди сыйлоо деген сезимдердин болбогону өкүндүрөт. Республикалык штабтын мындай салтанат тойлорго расмий түрдө тыюу салуу чарасын карап чыгуусуна мезгил жетти. Ар бирибиз жоопкерчилик менен аң сезимди өзгөртпөсөк, илдетти жеңүү мүмкүн эмес, деди мамлекет башчы. Ошондой эле ал тиешелүү талаптарды аткарбагандардын баарына мыйзамдуу чаралар көрүлүшү керектигин кошумчалады. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн парламентте жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрүнүн антын кабыл алды. Андан соң пандемияга жана алдыдагы шайлоолорго байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Булак Спутник KG сайты. Кувейттен Бишкекке 102 кыргыз жараны учуп келди. Бүгүн 30-июнда Бишкекке Jazeera Airways авиакомпаниясынын Кувейт-Бишкек каттама аркылуу Кыргызстандын 102 жараны учуп келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Аталган чартерлик каттама менен буга чейин Катарда, Египетте жана Малайзияда жүргөн кыргыз жарандары да учуп келишкен. Кувейт тарап менен макулдашуу боюнча алар үчүн чет өлкөлүк жарандардын кирүүсүнө чектөө киргизилген шартта өлкөгө келүүнүн транзиттик каттамы уюштурулган. Бардык келген жарандар тиешелүү медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга жайгаштырылды. Булак Назар Ньюс KG.